өзүңүз жетекчи болсоңуз дагы мына Facebook, интернет дегенди аябай көп пайдаланасыз да, анан жарыялап турасыз. Мынтип деп сүрөттөрүңүздөн бери, анан жеке жашооңуз деле курбуларыңыз менен болгон мындай бир мамилелер деле мындай аны эрентер өңгөрбөй эле мындай жарыялап турасыз да. Мен ойлойм бул нормалдуу эле нерсе деп. Анан бирок ошол эле учурда кече жакында дагы бир Facebook'та өткөн апталарда жарыяладыңыз. Кайсы бир акция кылган экенсиңер, ошол акциянын колдоочусу Алмамбет Анапияевга чоң ыраазычылык деп жазыпсыз да. Көпчүлүккө белгилүү, аны бүгүнкү ошол бийликтеги баягы күч органдары кишини издөөдө жүрөт, ал деген мындай кылмыш кылган деп жар салып жүрбөйбү? Анан буга экөө кандай болуп калат да? Сиз аяка рахмат айтып атасыз, тигилер болсо, ал болсо аябай укмуш шумдук жаман киши, ал деген кылмышкер деп жүрөт. Анан ошонун байланышы. Эми ал кылмышкер демек аябай өтө эме суроо берип салдың. Эми аны деле Facebook'тан кээ бир досторум жазып чыгышкан мага, сен мындай, сен тигиндей деп. Анан ал мага келип мен үчүн бирдеме жасаган жок, жасаса эл үчүн жасап атат. Колдорунан келсе ошо Facebook'та макул көрөткөндөр, ошондой мына ичип жегендерден, ошентип тоногондордон алып элге берсин. Аны эгер жаман болсо эл аралык алыш федерациясы деп кетип атат. Бардык жерде белдештерин өткөрүп атат, бардык жерде аталат. Андай мамлекет ушунчалык эле куйкасы курушуп атса, анда Минюсттан алып салсын, эл аралык алыш федерациясы деген жок. Вообще тыюу салсын, Интерполго жиберсин, мындай баланы жер менен жексен кылгыла, мунун аты чыкпасын деп мыйзам түрүндө жазашсын. Жакшынакай эмнеге башка жерде Алмамбет Анапияев өзүнүн ишмердүүлүгүн кылып атат. Алышынан мына федерацияда чет өлкөлөргө барып мелдештерди өткөрүп келип атат. Туурабы? Ана жок, анда аябай эле коркунучтуу, андан коркунучтуу кылмышкерлер бийликте турбайбы? Туурабы? Мен киши өлтүрдүм. Жок, мен болбосо Алмамбет киши өлтүрүп атканда мен свет чакырмап берип турмаган эмесмин, Эрнисбай. Мага азыр Алмамбет могу 2 майыбың баспай калыптыр. Мен ошого коляска берейинчи десе алам мен. Потому что ал ошол мен жашаган элге жардам берип атат. А ошол коляска билесиң 25 000 сом. Ал 25 000 сомду ал жизнь таппайт, 2 буту жок деме. Мага азыр Бакиевда келип жардам берем. Момча жеп кеттим элем Кыргызстандан. Ошонун монча миллионун сенин конушуңа беренсе, аны да алам, Эрнис. Ичкендер, жегендер берсин ошентип. Анан күнөөсү бар жок экен. Күнөөсү бар жок экен, мыйзам тактап алсын, таразалап алсын. Анда эгер аябай күнөөлүү болсо, Минюсттан мына өзүнүн ошо эл аралык алыш федерациясы өткөн да, ошонусун жок кылышсын. Жанагы чет өлкөлөргө бүт неме жиберсин. Бул киши деген мелдеш өткөргөн акысы жок, бул ушундай коркунучтуу кылмышкер. Муну жер менен жексен кылыш керек. Кармап келишсин. А эмне үчүн мен киши өлтүргөндөр деле мындай случайно киши өлтүрүп алгандар болот, туурабы? Канча жыл эмесин отуруп түрмөгө чыгып, акталып, жакшынакай эле киши болуп чыгып атпайбы? Эмне биз эмне үчүн аларды коомдон бөлүп салышыбыз керек? Мүмкүн ал адам күнөөсүздүр, туурабы? Мен мисалы үчүн Кудай сактасын, мен эмесем сен экөөсүн жакшы тааныш случайно бирөөнү өлтүрүп алды, жакын досубуз. Мен экөөбүз жүзүбүздү үрүшүбүз керекпи? Биз ошонун үйүнө барып кызматын кылабыз керек болсо, аялын багабыз, балдарын багабыз, түрмөсүнө каттайбыз, туурабы? Бул деген биздин Кыргызда деген жакшы сөз бар, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Кыргыз ушул менен кыргыз болгон. Оң колуңдун ачуусун, сол колуң кекти деген душманга бериптир деген. Анан кыргыз үчүн